күндө эле эс алып жүрөр экенбиз да ар жерде. Мени көргөндөр айтат да, бул точно окуп эле айланып жүрөт күндө деп. Эрбол мындан 3 жыл мурда эне тилинен башка тилде сүйлөй алган эмес, бирок Ош мамлекеттик университетине тапшырып, жаңы тилдерди үйрөнүү менен катар чет өлкөдө билим алууга мүмкүнчүлүк алды. Бүгүн ал Кыргыз-Кытай факультетинин 3-курсунун студенти. Академиялык мобилдүүлүк бул 2-курстун 2-семестринде Кытайдын Хайнан аралындагы Хайнан педагогикалык университетине болду. Ал жактан 6 айлык окууга жолдомо утуп алганбыз бул жактан. Ал жолдомону утуп алыш үчүн бул жактан атайын Кытай тили багыты боюнча тест тапшырып, ошодон өткөндөн кийин Кытайга барууга мүмкүнчүлүк алганбыз. Кайдыгилер мындай эле окуп аткан бул жакта, Эрбол Кытайда жөн гана саякаттап келген жок. Ал академиялык мобилдүүлүк программасы аркылуу бир семестр билим алып, ай сайын 2500 юан өлчөмүндө стипендия алган. Бул болжол менен 33 000 сомго жакын каражат. Кытайдан мен эң эле мындай таасирдүү болгон окуя бул кытайлардын мындай окууга болгон сүйүүсүн айтсам да болот. Аябай мындай акылман, зээндүү келишет экен. Кытайларды көрүп аябай таң калгам. Эртеден китепкана саат 8-де ачылса, 8-де китепканага баары келип, орун калбай калат. 3-курсунда Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетинде мобилдүүлүк программасы менен окуп келүүгө да жетишкен. Кыргыз улуттук университети менен Хэйлонжиang университети экөө биргеликте Кытай тили менин көз алдымда деген видео тартуу конкурсун жарыялашты. Кыргызстандын бүткүл университети боюнча. Андан кийин ошол жакта катышып, 1-орунду багындырдым. Кытайга 4 жылдык же болбосо магистратурага окуганга жолдомо утуп алдым. Андан кийин азыр мен бул жакта бакалавриантта окугандыктан бүткөндөн кийин келечекте 1 жылдан кийин магистратурага барсам деген кыялдарым бар. Окуу менен катар кесиптик тажрыйба топтогон Эрбол каникул учурунда котормочу болуп келет. Учурда Баткенде курулуп жаткан Охна ГЭСинде Кытай ишчилерине котормочу болуп иштеп жатат. Эрбол жаштайынан учкуч болууну максат кылган. Кытай тилин үйрөнүп, котормочу болууга жогорку окуу жайына тапшыргандан кийин кызыгуу жаралды. Ушул жол аны жаңы мүмкүнчүлүктөргө жетелеп, бүгүнкү ийгиликтерине жол ачты. Авиационный училищага тапшырган аракет кылып барып өтпөй калгам. Анан өтпөй калгандыктан себеби кайра келип Бишкекте бюджеттик негизде ушу математика мугалимин кесибин тандап, мугалимдин баласы мугалим болот окшойт дегенге ынанып калгам. Анан ал жакта өзүмө жакпагандыктан бюджеттик багыттан өзүм баш тартып, ошол бир канча айыппулдарын төлөп, кайрадан келип, бул жактан Ош мамлекеттик университетин көрүп, Кыргыз-Кытай факультетин аябай жактырып калгам. Ошол шарттары, түзүп берген шарттары аябай жаккан. Бюджеттик орундан баш тартуу чечимине ата-энеси каршы болду. Ошол убакта ата-энем ооруп калган, апам төшөккө жатып калган. Анан атам титиреп башкача болуп калган. Анан эч нерсе кыла албаган эмесмин мен. Телефонду өчүрүп койгом. Анан жатам да, эч нерсе жок, максатым жок же башка эч нерсем жок, жатам. Видеолорго чалып, видеолордун сүрөтүн көрө албайм. Апамдын сүрөтүн көрсөм, көзү ыйлай берип ишип кеткен да. Менин балам окуп жүрөт деп аракет кылсам, сен алдан баш тартасың депчи. Ошол бир аз катуу тийген мага. Андан кийин ошол атам бир сөз айткан. Сен ата-энең ооруп калат бул жакта. Сен аракет кылбасаң, анда эмне кылып жүрөсүң ал жакта? Бир максат койбосоң, планың жок болсо, анда үйгө эле кел, үйдө жүр. Биздин жаныбызда эле жүр, ошол акчаны мен берейин деп ошенткен. Анан мен көнбөй койгом. Бүгүнкү күндө Эрбол окуусун улантуу менен бирге тил билүү деңгээлин жогорулатып, кесиптик жолунда алгачкы кадамдарын ийгиликтүү жасап жатат. Ошол менин ошол бир убакта курап калган балалык кыялдарымы, сезимдерими, максаттарымы кайра калыбына келтирип, ийгиликтин башаты болуп берген университет десем да болот. Эмнеге дегенде, Ошму мага көп мүмкүнчүлүктөрдү берди. Чет мамлекетке чыкканга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Чет мамлекетке чыгып эле койбостон ошонун баарын камсыздап берди десем да болот.
Ошму 10 жылдан ашык убакыттан бери Кытайдын 60тан ашуун жогорку окуу жайлары менен кызматташат. Өнөктөш университеттердин катарына Пекин чет тилдер университети, Шинжан медициналык университети жана Пекин тил жана маданият университети сыяктуу алдыңкы жогорку окуу жайлар кирет. Академиялык мобилдүүлүктүн алкагында жыл сайын 100гө жакын студент жана 30дан ашуун окутуучу Кытайга барып, билим алуу, тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат.